Hava çok deli canım. Sen için buradayım ben sana veririm. 2 yaş tamam. Oy 4 yaş tamam. Жүрегімді жаралауыча. 2 жашка чыккандан баштап эле ырдап баштады да, аны атайын деле үйрөткөн жокпуз да. Karakterinde ötkön şübümün. Картайгана кезде көрүнүп. Окуучуңузду алып алдыңыз. Ошондой болуп калды. Ортоңуздар канча жаш? 8 жаш. 8 жаш. Кимсиңдеги бейтаныш күндүр түндүр. Шакең ара бир желечи да. Мамилеңиздер кандай негизи? Жаңы үйлөнгөн кезде азырбы? Жаңы үйлөнгөн кезде бул баш эле кичинекей кыз болчу. Сиз айтырчумун, кызым андай кичинекейсиң депчи. Бир эме тармакта болгон жакшы го, дайыма колдоп. Сен мага сүймүрөксүң. Мурун бөйрөккө сук тийгиз алган экен, алмаштырууга азыр дайынданып жатабыз да ошо. Ооруп калды, көп эле нерсе өттүк, анткени кызым төрөлгөндө жолдошум выпискасына да бара албай калды, больницада болуп калды, көп нерсе өттү да ошондончу. Кагышы эки жүрөктү. Арабаңыздар ардактуу Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, эл ичи өнөргенчи деп элибизде бекеринен айтылбаса керек. Калкыбыз ушунчалык өнөрлүү, таланттуу адамдарга бай келет. Бүгүн ары таланттуу, ары үлгүлүү үй бүлөгө келип калдык десек де болот. Рахат Жолдошбеков жана анын жубайы Элиза Абдраеванын үйүнө конокко келдик. Алдыңкы көрсөтүү музыкалык аткаруулар менен коштолмокчу. Кызыктын баары алдыда, ошондуктан каналдан алыстабаңыздар. Биз анда баштадык. Кеттик. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай эле биз жогоруда айтып өткөн түгөйлөрдүн жанына келип калдык. Баарыбыз түгөл, мына азыр буюрса сиздерге сонун көрсөтүү даярдайлы деп турабыз. Келиңиздер, анда сөз башынан болсун, кененирээк таанышалы. Саламатсыздарбы, урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрөрмандары, угармандары. Мен болсо атым жөнүм Жолдошбеков Рахат. Өзүм болсо музыкантмын, вокалдан сабак берем. Чүйдүн кеминен болом, жеримди айта кетсем. Кыскача ушундай. Сизде? Саламатсыздарбы, ошо Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, мен Элиза Абдраева. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз ошо үй бүлөбүз менен эле музыкантпыз. Мен да музыкантмын, азыр учурда бирок кичинекей балам бар, анан декреттемин. Өзүм Кочкордон болом. Кочкордон. Эң сонун мынакей азыр эми Айлин менен, Айлин, өзүң биздин көрүүчүлөргө тааныштырып өтчү, канча жаштасың дегендей. 4 жаштамын. 4 жаштасың. Ырдаган жагабыз ага? Ооба. Бизге кайсы ырларды ырдап бересиң бүгүн? Моймо деми кетпе деген ырды, анын ушуларды ырдап берем. Буларды ким үйрөттү сага? Мамам, анын папам үйрөтөт. Кантип үйрөнөсүң? Билеп ырдап. Билеп ырдап үйрөнөсүңбү? Ооба. Папаң, мамаң кайсынысы кимиси көбүрөөк жагат сага? Ким урушпайт? Мамам урушпайт. Папам урушпайт. Апам урушпайт. Ошолор урушпайт. Дагы? Кимди жакшы көрөсүң көбүрөөк?
Мамамды, папамды. Экөөнд тыңдап кетпейсиң бе? Атамды да кой. Эң сонун азыр эми бизге дароо эле ушул бийлеп, ырдап турам дедиң го. Бизге көрүүчүлөргө ырдап бер, бийлеп кел. Калуун аликтериң ай. Кирпиктериң жылдыздарга бай. Жүрүмү жаралабы жай. Андан башка сулуу бериктерге ай. Сен меники болбой, барыма бонбой. Кетпе. Мен жатам ойго, батам ойго. Кечке. Мачым сага дагы сезиле. Истеп мени жүрөм мезиле. Алгыч мен келиптин кичине. Ак сүйүндө арнаган исимдеби. Сен меники болбой, барыма бонбой. Кетпе. Мен жатам ойго, батам ойго. Кечке. Келиңиздер, анда дароо эле ушул Айлин жөнүндө сурагым келип атат. Айлин кантип канча жашынан бери кызыгып ырдап калды? Сиз жооп бериңиз. Айтайын кызым негизи эле кичинекей кезинде эле 1 жашында мындай эс тартып баштаган эле мындай музыканы жакшы көрөт да, койсо бийлеп, сен ырдап атасың, мамамдын ыры деп билчү да ырларында да. Анан уже 2 жашка чыккандан баштап эле ырдап баштады да. Муну атайын деле үйрөткөн жокпуз да, өзү эле мен музыка коюп эле үйдөн угуп жүрөрүм да. Бир күнү эле жана жолуксак кандай жакшы дегенде бүт жаттап алыптыр да. Ошо мен ооба 3 куплетин жаттап алып, аны мен эфирлерге да чакырып, түз эфирге болгондо да барып келген кызым. Ошо өзү эле азыр деле бар эме ырлардын баарын өзү эле жаттайт. Мындай мен угуп жүрөрүм да үйдөн коюп алып, өзүмө жаккан ырлардычы. Мен билгендердин баарын кызым билет да, ошон үчүн. Ошентип эле жаттайт. А так отуруп алып деле мынтип кантип жаттатма элең. Ооба, Instagram баракчаларга качан жүктөй баштадыңыздар? Ошо кичинекей 2 жаштагында ошо ошондо видеолорун киргизип коем. Анан азыркыга чейин Айлинди күтүп көрүшөт. Айлин кана кайсыры кантип жаттайт. Анан кээ бирөө айтып калышат, сүйүү жөнүндө ырдатпагыла деп элечи. А бул угуп ырдап атса анан жок эле. А бул детский ырларды жөн эле ырдайт да. Тиги чоң беркиндей ырларды ырдап аткандайчы. Оор диапазону бийик ырларды да спокойно мен жетпей калам. Мен высокийге жетпей калсам бул кызым чаарылып түптү мени алат да. Жакшы слуху аябай жакшы да. Ырлар бат жаттайт. Эмес. Эске тутум аябай жакшы да. Негизи эле ушул балдардын ар бир кичинекей кадамы, кичинекей ийгилиги бул ата эне үчүн башкача бир сезим болуш керек. Жаңы ушул Айлин ырдап баштаганда сизде кандай сезимдер болду? Негизи жаңы ырдап баштаганда негизи биринчи эле аябай сүйүндүк негизи. Баягы тоңго чүп, музыканы угуп, ритмди угуп, кенде кезинде эле распевка кылып баштады да эң биринчичи. Мен распевка кылдырам да. Фа деген сыяктуучу. Мисалы ушуну өзү эле түшүп анан туура баттыр да. Ошондон байкап калганбыз да негизичи. Вокал өтүп атканда байкап калыптыр да. Каяктан байкап калган? Университеттен, ошол жактан. Демек бул университетке барчу эле? Кичинекейинде ээрчитип алчубуз да. Бул окуйт да жерде. Мен аякта сабак берем анан. Кызыбызды 1 жаш кезинде эшитип алдык, 1 жаш кезинде эшитип алып, анан ошол жактан көрүп неметип алыптыр да, ошо распевкаларды үйрөнүп алыптыр. Анан ошентип эле байкап калганбыз. Ошо папасына айтчу, буну ырдатасың го, бул студенттерин жаттап алган. Бул кызды ырдатасың го, кызды ырдатасың го деп мен да ырдатчы депчи, келип ырдатчы. Ошондой негизи эле университет деп айтып калдыңыз. Ошол жер сиздин бир жашооңузда бир өзгөчө очок болуш керек. Себеби буга чейинки берген маектериңизден да көрүп калдым да. Баягы мен түгөйүм ошол жерден таптым дегендейчи. Ошол тууралуу да айтып берсеңиздер, кантип таанышып калдыңыздар эле? Кандай болгон? Ошо мен окууну бүтүп ошо университетте иштеп калдык. Анан Элиза мага келип калды ошо немегечи. Вокал үйрөнгөнчү. Ошентип таанышып калганбыз. Окуучуңуз да алдыңыз. Ошондой болуп калды. Ортоңуздар канча жаш? 8 жаш. 1 жыл эмес, 8 жаш. Ошол ырларды ырдап жүрүп эле багындырып алган турбайсыз жок? Ооба, жолдошум агай дечим да, анда да атынан да айта алчу эмесмин. Агай деп эле айтчу, анан ырларды тандап берчи, азыркыга чейин могу ырларды да деп
аябай поддержка кылып турат. Башында эле байкаган болушуңуз керек эле, кыздарымда эме болот го. Мен тиги эм Шакең ара бир желечү да. Башында эле барып жүргөндө Шакең арасыма деп анан ортодо сүйлөшүп калып анан бойдок экен деп. Ошентип таанышып үйлөнүп калдык. Биринчи көргөндө эле баягы жүрөгүң сезет дейт го, ошондой нерсе болсо керек. Негизи буга чейинки интервьюларда деле айтып калмашым керек. Тиги негизи Элизаны биринчи көргөндө эле ушундай билбейм, ушундай бир неме болгон да. Келинчегим болот дегендей сыяктуу сездим. Ошондой каяктан келип ой келген мегечи ошондой болуп калган да. Анан ошентип эле келинчегим болуп калды. 1 жыл өтпөй элечи, жарым жылдан кийин. Демек ошондон кийин анан махабат дастанындагы жана Бегимайдын ыры чыккан турбайбы? Тиги улгайган кезде көрүндү. Улгайган кезде көрүндү. Ошондой. Анда сонун ошол ырды укпайлыбы сиздерден, Таректен нурум төгүлүп, кат-каттап санам сөгүлүп, кайгыга салдың агаңды сен, картайган кезде эле көрүнүп, картайган кезде көрүнүп. Таң кылайып чыгыштан аткан кезде тала түзгөгүн нурун чачкан кезде мезгил торун тынымсыз токуй жүргөн мен эткеч күн түнөгө жаткан кезде махабатым сизге арнаган махабатым сизге арнаган Удургуп санам сөгүлүп, урдуңдан күлкүң төгүлүп, убайга салдың агаңды сен, улугайган кезде эле көрүнүп, улугайган кезде көрүнүп. Күлдүргөндөр ширесин төккөн кезде бүркүт чаңшып асманга учкан кезде куусалыктан кубарып ак жүзүбүз арабыздан көп күндөр өткөн кезде махабатым сизге арнаган махабатым сизге арнаган Болумуң толгон ай беле, бол жошуп күтчү жай беле, бойтумар сунду периштем ай, бозулаң кезде эле кайда элең, бозулаңа кезде кайда элең. жемиш бактар ширесин төккөн кезде баларылар гүлдөргө конгон кезде самайларың сеңселткен ак кайыңдар сагынычтар туш тушка учкан кезде махабатым сизге арнаган махабатым сизге арнаган махабатым сизге тагдырым деле сизге арнаган Эң сонун
ушинтип махабат арнашып бириңиздерге жүрөрүңүздөр, турмуш курдуңуздар, андан кийин үй бүлөлүк жашоо башталат дегендейчи. Үй бүлөдө баягы эркек кишинин, аял кишинин өзүнүн орду болот эмеспи? Анан кээде казан аякта кагышып турат. Мамилеңиздер кандай негизи? Негизи жаңы үйлөнгөн кезде же азырбы? Мындай этап менен кетет. Этап менен кетсек, жаңы үйлөнгөн кезде бул баш эле кичинекей кыз болчу. Мындай немеси 20 жашта болгону менен өзү кенеди эле эс айтырчумун, кызым андай кичинекейсиң депчи. Неме эң күлкүнчтүү немени айтып берем историяны тиги. Немеде жумуштан кечинде келатсам тиги иним дарбазаны ачты да. Дарбазаны ачып үйгө барып барсам ултултуңдап калыптыр. Не болду десем тиги дарбазаны мен ачмакмын да деп. Ошондой кичинекей болчу жаңы үйлөнгөн. Азыр чоңоюп калды же эки бала. Дарбаза ачпай калганына таарынып Мен ачмакмын да деп ушинтип тултуңдап калган эсимде да жаңы үйлөнгөн кезде. Ошондой эле таарынып жүрчүмүн деп. Ошентип азыр эки балам болуп кичине булар менен чоңоюп келдим. Мен мындай сыртыңыздардан көрүп, бул үй бүлөдө такыр эле уруш болбосо керек деп ойлонуп атам да. Баары эле ошентип ойлошот, бирок ошондой эле. Антип эле эметпейсиң мындай. Сыйлашып жашаган эмес. Мындай унчукпай эле жеңебиз да, бирдеке болсо. Эң сонун, анда азыр биздин көрүүчүлөр ырдаганды, силердин ырдаганыңарды көрүп туруп анан күтүп аткан болуш керек. Ырдатса экен депчи. Азыр кайсы чыгарманы ырдайлы? Түгүлбай Казаков агайыбыздын Түнкөр деген аябай бир сонун чыгармасы бар, мага да аябай жат, ошону аткарып берели. Аткарып берейин дейт. Серт берет. Жазгырбас жарыгына ишеничтүү. Жок менин сезгим келет дүйнөдөгү. Сагынычтын саргайбас албут күчүн, албут күчүн.
ойлорго чөмүлүп кеттик го э. Ооба. Талантыңызга таазим. Менин сонун экен көзтөбөсүнө. Ушул чармачыл, таланттуу үй бүлө болгон бир башкача болуш керек. Бириңиздерге ырдап берип эле отура бересиздерби? Ооба. Көбүнчө экөөң негизи бир эме тармакта болгон жакшы го. Колдоп бириңди да ырыңдан бери тандап бир жакка барсаң да жолдошум той же ушундай эмелер болуп калганда дайыма колдоп формабан бери апарып ушинтип колдоп бирибизди колдоп турабыз, ырларды тандап бирибизге. Жакшы. Кызганыч болсо керек баары бир. Кандай деп айтыш керек ошондой. Кызганып деле кызганып көргөнбүз. Анан дайыма эле чогуу жүрөбүз. Бир жака барсак деле чогуу чакырат экөөбүздүчү. Айрахатта келсин, жетиге келсин депчи бир жака барсак. Андай эле кызганыч жок. Үйдө бат-бат ырдап турасыздарбы негизи? Негизи көп деле ырдабай калдык, акыркы убакта көп ырдабай калдык. Ырдачы азыр балдар менен эми ырдайбыз тиги атамдарга берип коюп балдарды анан үчөө бирок бош убакытта. Бош убакыт болуп ырларды жатташ керек болуп калат, ошондо даярданып. Кээде мындай булгун чыгарат деп коет коочуларчы. Отуруп алып ырдагың келет депчи, ошондой учурлар болсо. Ооба, жүрүңүз ырдап келебиз деп бияка түшүп алайбы. Балдарды берип коёбу. Айлин келип атат бирок келип алып мен бир ырдап алайын деп эле келип. Анда Айлин чакырбайлыбы? Бас кел ал. Кел бир ырдап ал. Кел бас. Келиңиздер, анда азыркы жагымдуу чыгарманын артынан эле кайра дагы бир сонун чыгарма болсун. Кайсы? Анда келиңиздер, Ашыралы Айталиев атабыздын Жылкычынын ыры деген сонун чыгармасы бар. Ошону алып карап берели. Аслында мен дагы ошо Ашыралы Айталиев атынан номер 1 балдар искусство мектебинде иштейм да. Ошо. Сонун анда кеттик, э? Чыгармасын алып карап берели. Кайтарбай
кайдасың келчи ой сүйгөнүм санадан такыр чыкпайсың ай кайдасың келчи ой сүйгөнүм мен жылкычы сен чабан кыйкырып добушун салам өлкөбүз үчүн иштейлиң ай өркүндөбөсүн күн заман өлкөбүз үчүн иштейлиң ай өркүндөбөсүн күн заман өркүндөбөсүн Кыргызстан. сонун болду, сонун аткаруу болду. Рахмат чоң Скен ага. Мындан аркы көрсөтүүнү улайлы. Жашоодо ак кара дайыма эриш аркак жүрөт деп коет бактылык менен кыйынчылык чогуу жүрөт деп коет. Ушул буга чейинки берген маектериңизден көрүп калдым. Баягы ден соолугуңузга байланыштуу берген маектериңиздичи азыр кандайсыз? Азыр абалым жакшы эле. Бир саат дайыналып атабыз, 1-2 жуман, 2. Концертти ийгиликтүү аяктап. Ошо концерт бердик. Анан бир эмес 2 концерт болуп кетти. Ошо анан буюрса ийгиликтүү бердик. 1-2 жуманын ичинде кетебиз деп дайыналып атабыз азыркы учурда. Бизден көргөн, көрбөгөн баягы көрүүчүлөр бар болуш керек. Маалымат бере кетсеңиз. Мурун бөйрөккө сук тийгиз алган экен, неме студент кезде. Анан ошо азыр бөйрөк азыр алмаштырууга азыр дайынданып жатабыз да ошого. Буюрса 1-2 жуманын ичинде. Ошо. Ар бир ошол кыйынчылыктын артында бир нерсени сөзсүз түрдө баягы түшүнөт деп коет го. Түшүнүү үчүн берилет дейт го. Түшүнгөн нерсеңиздер эмне болду? Эң эле адамга кымбат нерсе бул ден соолук экен. Ошо ден соолукту караш керек. Ар бир адам буларга деле немете берем. Өзүң башыңа келгенден уже немет боласың. Мурун неме бел мурт десе, мисалы бир кичи ойлочумун, белине мисалы сокпосо жагат бел өртөпчү. Көрсө ушундай боло берет экен да анан. Башка келгенден азыр болсо үйдөгүлөргө айтып, тин кылбагыла, муну жебегиле, тиги бутуңарды жылуу кийгиле депчи ушинтип неметип калат экенсиң башка келгенден. Ден соолуктун баркын билип калат экенсиң. Ошол түшүнгөнүбүз бири-бириңерди сыйлагыла, урматтагыла, жакшы көңүл калтырбай, дайыма бири-бириңерди кандай кырдаал болбосун бири-бириңерди колдогула, жаман сөз айтпагыла дегендей. Тарынбагыла. Ошол. Азыркы жашап аткан үй бүлөгө, мындай үй бүлөлөргө өзүңүздөрдүн баягы кеп кеңешиңиздер. Ошо азыркы эми жаңы үйлөнөм деп турган балдар кыздарга айта турмун. Бири-бирин сыйласа эле эң биринчи ошол го дейм. Калган акыртынан боло берет. Өзгөчө аял кишилерге чын эле оор. Анткени турмушка чыгасың, башка үй бүлөгө келесиң. Ар биринин ар кандай мүнөзү бар. Эми ал эле үй бүлө эмес, башка эмелер келет да, тууган тушкандар келет. Ар кандай немелер жагдайлар болот. Ошонун баарына чыдаш керек деп эмес, эми түшүнүш керек. Бирок ошо аял затын эркек жолдошу, бир гана жолдошу колдош керек. Анткени балалуу болосуң, балалуугунда тем более декретте отуруп калганда аябай эле оор болот. Депрессиянын баары ошондо башталат. Оор болот, анткени мисалы жолдошуң жакшы отношение кылса деле баары ичиңе үйдө отуруп каласың да. Ошондой немелер болот да. Баарын деле Инстаграмда айтсаң деле ошондой го. Ошол убакта бири-бирин колдошуң керек. Ошондой нерселерден колдоп турсаң эле баары жакшы болот. Өзүбүздүн башыбыздан өткөн нерсе дейм да. Деген да, ошо бири-бириңерди кандай оор жагдайда, мисалы жолдошум эметип калды, ооруп калды, көп эле нерсе өттүк. Анткени кызым төрөлгөндө жолдошум выпискасына да бара албай калды, больницада болуп калды, көп нерсе өттү да башынан. Ошондо 4 жылдан бери. Ошондо баары эле оор болот, мисалы. Кызым уже 4кө чыкты, үйлөнгөнүбүзгө 5 жыл болду да. Ошонун баарын эркек киши да, кыз киши дагы, үй бүлөсү дагы түшүнүп, колдой эле керек да.
ушпай талашпай кылбай. Ооба буюрса 2 жумадан кийин барабыз деп атпайсыздарбы? Буюрса барып ийгиликтүү өтсүн алда боло турчу операция. Анан чынында сиздерди көрүп алып кубанып атам. Бактылуу түгөйлөр экенсиздер, көз тийбесин. Бизди ушундай жаркылдатып, дасторкон жайып тосуп алганыңыздарга да чоң рахмат. Анан бүгүнкү көрсөтүүнүн эң акырында, аягында бактылуу болуп жашайлы деп туруп бир ооба силердин ырыңардан. Ооба ошол аткаруу болсун Сиздердин жамаатыңыздарга чоң рахмат ушинтип келип биздин үйгө тартып ушундай үй бүлө бар экен деп элге баягы көрсөтүп чыгарып коелу дегениңиздерге, колдооңуздарга чоң рахмат. Жалпы эле бизди колдогон элдерге көп киши миңдебей кеп жазат десем деле калп айтпайм. Ошо көп жазга баягы колдоп жазат, баягы чыгармачылыкты же башка ушундай оор бирдемкелер болуп калган учурда да жалпы элге чоң рахмат ушундай колдоп турганына. Мен да ошо жолдошум айткан сөзүнө кошулам. Ушуну эле отурлай биздин кандай десек, экөөсүнүн дүөтөсү бар. Баары эле угуп жашап атам, көп эле ушуну сурай беришет, бактылуу болуп жашайлы деген Алтымыш Кадыров агайдын ырын аткарып берип коелу. Бачым татайын, Башымды сага катайын, жайгып атташып жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайын. Махабатташып жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайын. Başka укпайын, жайды бир жайлап айдайлап эй, жаныңдан алыс чыкпайын. Жайды бир жайлап айдайлап ой, жаныңдан алыс чыкпайын. Sen mağa sümüröksün, kay jerde jursök bir kalsın ey, kadışı eki jüröktün. Kay jerde jursök bir kalsın ey, kadışı eki jüröktün. Kalışı eki yürek